Эфирде сайтка саякат берүүсү күндүн акыркы кабарлары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Канатбек Бегалиев Кыргызстанда грек-рим күрөшүнүн абалы ортодон төмөн экенин айтты. Мас киши Мексиканын президентин ыңгайсыз абалга калтырды. Түрк элине келин болгон эрки айымга калыңга 5 миллион сом берилген. Канатбек Бегалиев Кыргызстанда грек-рим күрөшүнүн абалы ортодон төмөн экенин айтты. Пекин Олимпиадасынын күмүш байге ээси акыркы учурда ичара чечиле турган маселелер коомчулукка чыгып кеткенин, машыктыруучулардын таарынычы бардай сезилип жатканын айткан. Чындык ачуу болот. Тарых үчүн болсо да билдирип коеюн дедим. Эми акыбалы ортодон төмөн деп айта алам. Себеп көп акыркы жыйынтыктар жакшы болбой жатат. Мен оюмча бул жерден эми жалпы федерацияны күнөөлөп, өкмөттү күнөөлөгөндө эмес, үй ичинде чечилчү маселе эле бул резонанс болуп кетти. Коомчулукту дагы ар кандай ойлорго салды. Ар бир машыктыруучу 3-4 бала алып эле ошолор менен иштеп жатышат. Эч кимди киргизишпейт. Мен мындай ишти колдобойм. Машыктыруучулардын башы биригиши керек. Анткени Олимпиадага аз эле калды, деген Бегалиев. Тренерлер боюнча айтайын, бул анткени тренерлердин ичинде таарынычы бардай сезилип атат мага. Ар бир тренер 3-4 бала алып эле залдарда эч кимди киргизбейт. Өзүм ушул балдар менен эле иштейм деп иш кылышып атат. Мен ага андай жумушту колдобойм. Тренерлердин баарынын башы биригиш керек. Анткени Олимпиадага аз эле убакыт калды. Бул убакыттын ичинде жетишпей да калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан ынтымакка чакырам. Агайлардын баардыгынын башын кошушубуз керек. 10 салмак болсо 20 тренер иштеш керек. Бүгүнкү агайлар кандай десе, ошол агайларды сынабай, наоборот, жардам беришибиз керек. Агайлардын баардыгын ковёрдун сыртында эмес, ичинде борцовка менен жүрүш керек деп ойлойм. Ошондуктан баардык келечек алдыда, агайлардын колунда. Бизде мыкты тренерлер көп. СССРдин эмгек сиңирген тренерлери бар. Улуу муундагы тренерлер бар, башка улуттагы тренерлер бар. Ошолордун баардыгын бир залга чакырат элем. Анан балдарды дагы көпчүлүгүн келтирбегенге аракет кылышып атат. Мен айтып коеюн, ачык эле айтып коеюн, кызганыч болот ар бир тренерде. Мен тренер эмесмин, мен жардам бергенге даярмын. Мындайча айтканда, бекер деле иштеп берем. Жанагы Олимпиададан балдарыңар ийгиликке жетсе, премиясын, жана сыйлык наамдардын баардыгын ошол эле агайлар өзүңөр аласыңар. Бүгүнкү күндө мен даже өзүмдүн 2 уулум бар, ошол 2 уулума дагы тренер эмесмин. Ошондуктан келгиле ынтымакта Олимпиада чемпионун чыгарайлы. Миланда өткөн Интер менен Кайраттын беттеш учурунда күйөрмандар ортосунда мушташ чыкты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка караганда, италиялык күйөрмандар экинчи голдон кийин казакстандык фанаттарды өз секторунан шылдыңдай башташкан. Муну менен эле токтоп калбастан Интерден бир күйөрманы Кайраттын тарапташтары тарапка түкүрүп жиберген. Буга чыдабаган Кайраттын күйөрмандары менен Интердин күйөрмандарынын ортосунда мушташ чыккан. Камчыбек Ташиев Балыкчы шаарына болгон иш сапарынын алкагында жаңы курулган шаардык китепкананы кыдырып, анын абалы жана ишке даярдыгы менен таанышты. Ошондой эле УКМКнын төрагасы балдарды китеп окууга чакырып, учурунда кыздардын суроосуна жооп бере албай калбайын деп, умтулуп китеп окугандарын айтып өткөн. Кстати, биринчи айткан туура чыкты, туура эмес чыкты. А актер, Б ведущий, В оператор. Оператор. Молодец. Кыздар менен барып таанышып сүйлөшкөндө, кыздын суроосуна жооп бере албай калбайын деп, даже ушуга умтулуп жүрүп китеп окуйт элек. Көрдүңөрбү? Мына ошон үчүн китеп окуган, билим алган бул өтө жакшы нерсе. Мына мен силерге айтып коеюн, мен өзүм Россияда бүтүп келгем. Россиядагы Томск политехникалык университети бүткөнмүн. Химия технологиялык факультетин. Мексиканын президенти Клаудия Шейнбаум Мехиконун тургундары менен сүйлөшүп жатканда өтө ыңгайсыз жагдайга туш болду.
Президентти белгисиз адам артынан кучактап өпкөнгө аракет кылган. Бул учурда кишини нары жакка алып кетишкен. Чет элдик басылмалар жазгандай, президентти ыңгайсыз кылган киши мас абалда болгон. Ал эми Шейнбаум алгач эмне болгонун дароо түшүнбөгөнүн жана видеону көргөндөн кийин гана кырдаалдын олуттуулугун түшүнгөнүн билдиргени айтылат маалыматта. Клаудия Шейнбаум бул окуяны өлкөдөгү бардык аялдарга карата агрессия деп атап, аялдардын коопсуздугун мыйзам түрүндө күчөтүү чараларын көрөрүн убада кылды. 17 жаштагы жигит айнектери толук караңгылатылган Camry автоунаасын жаңы салынган өкмөттүк трассада зуулдата айдаган. Айдоочуга айнекти мыйзамсыз караңгылатканы үчүн протокол түзүлүп, автоунаа айып короого киргизилген. Кайгуул милициясы ата-энелерди балдарын көзөмөлдөп мындай тентектиктин аркасында жоопкерчилик турарын эскертүүгө чакырды. Жашыңыз канча? 17. Аз сизге тиешелүү протокол жазылат. Жана автоунааңыз айып короого кирет. Түшүндүңүзбү? Айып короого кирген себеби сиз деген автоунааңызга атайын кызматтардын сигналын коюп алгансыз. Түшүндүңүзбү? Жалал Абадтагы Сары Кыр ашуусунда калган киши тоңуп каза болуп калганын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Эскерте кетсек, министрлик бүгүн ашууда калган адамды куткаруу үчүн тик учак жөнөтүлгөнүн кабарлаган болчу. 30 жаштагы кишинин сөөгү анын автоунаасынын жанынан табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда ал чет элдиктер жайгашкан базага бара жаткан. Чет элдиктер эвакуацияланып, маркумдун сөөгү Манаска жеткирилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин Манас казарман жолунун ашуудагы бөлүгү 1 октябрдан тарта жабылганын айткан. Түрк элине келин болгон Эркайымга калынга 5 миллион сом берилген. Туркиянын Алания шаарынын 25 жаштагы тургуну Эркайым Эсенгелди кызы быйыл түрк жигити Фарухка турмушка чыгып, бөтөн өлкөдө жаңы жашоосун баштаган. Турмуш басылмасы менен болгон маегинде Туркиядагы жашоосу, үй бүлөсү, кайын журту жана чет өлкөдөгү кызыктуу окуялары менен бөлүшкөн. Чынын айтсам, көп кыйынчылыктар болду. 2020-жылы боорумдан бир нече жолу операция болгондуктан ден соолугум жагынан кыйналгам. Бирок Аллахыма 1000 мертебе шүгүр. Ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык болот экен. Эсимде, бир жолу унаа кырсыктан кийин ооруканага түшүп калгам. Ошондо абдан ыза болдум. Эмне үчүн Аллах мени дайыма ушинтип сынайт деп ойлогом. Бирок кийин түшүндүм. Адам жашоодо ден соолук, жокчулук жана токчулук менен сындалат экен, деди ал. Ал жолдошу тууралуу жана тоюнда калынга 5 миллион сом берилгенин да айтып өткөн. Жолдошум менен 2025-жылдын 22-июнунда таанышкам. Анын аты Фарух. 2025-жылдын 26-сентябрында үйлөнүү тоюбузду өткөрдүк. Жолдошум калың катары 57 000 АКШ долларын болжол менен 5 миллион сом берген, деген Эркайым. Интернет желесинде Бишкектеги патрулдук милиция башкармалыгынын имаратында кассада отурган кызматкер эротикалык тасманы көрүп отургандыгы боюнча видео тараган. Бул боюнча башкармалыктын басма сөз кызматы түшүндүрмө берип, видеодогу кызматкер патрулдук милициянын кызматкери эмес экенин билдирди. Биз милиция ыңгайланма башкармалыгынын имаратында турабыз. Бул 2-чи этаж укук колдонуу бөлүмү. Орусча айтканда право применительная практика. Оң тараптуу көрүп койсоңуздар болот. Бул укук колдонуу бөлүмүнүн кызматкерлери ар бир райондо өзүнүн окошкаларды коет, кызматкерлер ушул жерде отурат. Ушул эле маңдайында эле биздин Кыргыз почтанын кызматкерлери иштешет. Касса деп турат, ушул жактан айыптап көрүнөт. Бул жакка киргенде милициянын кызмат башкармалыгынын кызматкерлери отурушпайт, Кыргыз почтанын кызматкерлери иштешет. Өзүңүздөр ички чейин көрсөңүздөр болот. Соц тармакка тарап кеткен видео боюнча маалымдайбыз, милициянын кызмат башкармалыгы бул жерде отурат. Бул күздө TikTok жаңы толкун менен капталды. Дүйнө жүзү боюнча колдонуучулар кыргызча дыкындыш ырында массалык түрдө бийлеп башташты. Кыргызстандан башталган бий бир нече жуманын ичинде эл аралык көрүнүшкө айланып, КМШ, Европа жана Азия боюнча социалдык медиада жайылды. Миңдеген TikTok колдонуучулары буга чейин эле ырга бийлеп келишкен. Ал тургай катышуучулардын арасында белгилүү жүздөр да бар. Дыкындыш ырын кыргызстандык ак өргө бойс тобу ырдаган, ритмикалык жагымдуу, кайырма жана жөнөкөй, бирок натыйжалуу бий ырды тез эле вируска айландырды. Аны чагылдырган видеолор туруктуу колдонуучулар тарабынан гана эмес, дүйнө жүзү боюнча белгилүү артисттер жана күтүлбөгөн флешмоб катышуучулары тарабынан да бөлүшүлдү.
TikTok'то дыкындыш хэштеги миллиондогон көрүүчүлөрдү топтоду. Ырдын өзү 6 жыл мурун чыккан, ал эми анын клиби YouTube'да дээрлик 70 миллион көрүүчүлөрдү топтогон. Кызматыңыздарда Сезим Илимбекова болду. Жана башка жаңылыктар менен 7 каналдын социалдык тармактагы баракчаларынан кабардар боло аласыздар. Кийинки сайтка саякат берүүсүнөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.